Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда Кайрымдуу бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. Çeyrek kılım ötkürdük, erkindike erkelep, halga jılbay gelebиz, başkalarda ertele. Sayuz gezde barımız, teң hukuktu bol çelik, baykedeyde bölünbö. Арбаңыздар, ардактуу каналыбыздын катталуучулары. Чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бул кыргыздын жигиттери демекчи, биздин оор күнгө кептелген энекебиздин көз жашын сүртүп, жакшы көз ирмемдерди тартуулоо максатында Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун төрагасы Азамат Байматов бул эжекеге экинчи ирет келип кабар алууда. Бүгүнкү келиш максатыбыз орозо айында чогулган садага битирден эжекенин үлүшүн берип, дагы башка muhtaç үй-бүлөлөрдү кыдыруу максатын көздөдү. Бактылуулук көрчели. Азыр жашоо өзгөрдү, акчалуулар кеп айтат, баш бербеймин эч кимге, баарын чечем деп айтат. Gel kalın. Salam aleykum. Qanday? Qanday, densoq yaxshimi? Yaxshi turasingmi? Yaxshi, Xudoga shukr. Ejaka, жағдайларыңыз qanday? Yaxshi turib otasizmi? Yaxshi, kapin salatım. Ha, kapin salatasiz, Çok aldım. Dardan mekteптен qanday qancha metod otasan? Algan жактагын. Кыйналган жоксузбу? Ол өткөндө сизге келип жанагы видео тарткандыкпы? Азыр ушун эмесинде бизден дагы кичине четтеги мекендештерден орозонун учурунда битир эмелерин жөнөтүшөт. Ошондон бизге азыр бир канча үй-бүлөлөргө бөлүп атабыз. Ошо чогулган каражаттанчы. Анан сизге да алып келдик эчек, Анан сиздин акыбалыңызды сурап алыстан кол узатып, кол сунган бир туугандар бар. Анан ошолорго мынакей бул 6000 сом. Ошондо четтеги жүргөн бир туугандар бизге которулгандарынан бата алайын деп, Кудай ыраазылыгын табайын деп, сиздерге ошол менен аяп, көптөгөн бир туугандар жазып атышат, комментарийлерде дагы ой пикирин калтырып, батасын берип, мисалы. Анан ошол Кудайым өзү кабыл болсун. Кудай буйрса. Ким жардам берген болсо мага, Алла разы болсун. Чоң рахмат. Сизге да бекем ден соолук, амандык эжеке. Анан урматтуу достор, жакшы жагымдуу жаңылык бар бизден. Себеби жер тилке маселеси чечилүү алдында турат, Кудай буйрса. Ошол маселе чечилип калса, биздин ошол Кудай буйрса, бир аз гана күндөр талап кылынат, буйрса. Анан ошол жер тилкеси чечилип калса, Кудай буйрса биз бул эжекени дагы бизде каттоодо турган энелерибиз бар. Бир участокка 4 энени камтуу аракетин жасап жатабыз. Ошол жерде дагы минтип, мындай жерде кыргызды бүгүнкү күндөй мындай шартта жашашлыгы бул өтө жүрөгү оортарлык. Ошон үчүн мунун айланасында биз сөзсүз түрдө аракет кылышыбыз керек. Кудай буйрса. Ошондой достор. Анан кимде ким бизге ишеним артып, кол сунуп, кол узаткан болсоңуздар, Аллах сиздерден разы болгон болсун буйрса. Негизги жашоодогу эң чоң нерсе ошол ишеним болуп турат. Ошол ишенимибизди бекемдеп буйрса. Анан дагы бүгүнкү күндө жашоо бул жалган жашоодогу бир ар бир адам ар кандай бир тандоону алып, бирок жашоо менен алып урушуп, күрөшүп,
изденип оокатыбызды кылып келебиз. Бирок анын катарында биздин маданият жаатында дагы бир туугандарыбыз бар. Бирок алардан да Кудай ыраазы болсун. Зор аракеттерин жасашып жатышат. Канчалаган адамдардын жашоосуна жакшырышына себепкер болуу аракеттеринде. Бирок ошол учурда бир мисал келтиргим келет да. Мына жар айтып, ушундай бир окатын кылган бир туугандар бар. Мен муну жакшы жагында мисал келтирип жатам. Себеби ошол жакшылыкка жарчы болуп, алар бир үлпөткө күбө болуп, себепкер болуп, бул дүйнөдөгү өзүнүн муктаждыгын чечип жатат. Мен бул жерден айткым келет, биз да жарчыга кирет экенбиз. Себеби биз жакшылыктын жарчысы болуп, мына ошо эжеге окшогон эжекелерибиз, бир туугандарыбыз кыйналып атат. Келгиле деп жар салып, келгиле сомуңарды сооп айландырып алгыла. Бүгүн бизде бар мүмкүнчүлүк, эртең жок болуп калышы мүмкүн. Келип сомуңарды сооп айландырып алгыла деген бир туугандар, силерден Кудай ыраазы болсун. Андай жакка барганда эмне шам деп айткан дагы адамдар бар. Эми мындай ар бир адам өзүнүн ой пикирин билдиргиси келет, бирок билдирет, оюн, пикирин айтат. Ар бир адам ой пикирин айтканга акысы бар. Бирок ушул сөздөргө мен ушундай жоопторду берүүнү туура көрүп турам. Эмне шам дегенде бул жерде эмне шам эмес, эмне шам аяка барып деген сыяктуу сөздөр бар да. Эжеке, бирок биз сиздерге келгенде биз ушул жерде бир шам чырак болуп жанып, биздин бүгүнкү кылган ишибиз эмне шам эмес, барышлык. Биз кабырыбыздагы шамыбыз нурдуу болсун үчүн, жашообуз жарык болсун үчүн, эртеңки келечегибизге жакшы баталуу менен, Кудай ыраазылыгын табуу менен эки дүйнө бактылыгын табышлык, бул өтө чоң жакшы нерсе, өтө чоң бийик адамгерчилик. Ошон үчүн достор, мына ошо эжеге окшогон эжекебиздин ден соолугунун жакшырышына жана үйлүү болушуна болгон аракетти жумшайлы. Аракет бизден, береке Аллахтан. Аллах ыраазы болсун. Эжеке, аз бул жерде сиздин күнүмдүк бай жеп ичкендик продуктуңуз бар, Бул экөөбүз, башка эч ким жок да. Анан Эрмек Нурбаевка ыраазычылыгым чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Ысымылда дегенде ошол келип жардам берди, продукты жагында. Андан кийин билбейм кайсы жерден келишкенин, 2 бала келди. Ана ошол квартальный эме берди, бир мешок ун берди, ана майдалык эме продукт берди. Кудай буйруса. Мына достор, азыр Кудай буйруса эжекебиздин продуктусу Кудайга шүгүр азыр бар экен. Муну болсо эме кылабыз, Эрмек Нурбаевка дагы биз терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени Эрмек дагы биргеликте көп жакшы иштерге себепкер болуп, аралашып биз менен ушундай бир сооптуу иште кур эмес. Кудай буйруса, Алла ыраазы болсун, Эрмек. Анда көп жакшылыкта бирге себепкер болушту, жараткан насип кылган болсун.